Дүйнөдөгү ар бир 100-чү өлүм өз жанын кыюу менен ишке ашат. Коомчулукка кулачын жайган суицидтин алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келгени менен жеткиликтүү эмес. Алсак Ош шаарынын Кулатов кичи шаарчасынын тургуну өзү жашаган көп кабаттуу үйдүн 5-кабатынан секирүүгө аракет кылган. Окуя болгон жерге милициянын кайгыл кызматкерлери барып куткарышкан. 102 чакыруу түшкөндө көбүнчө элдер чалганда толук түрдө түшүндүрбөй чалат. Мисалы үчүн бир адам айнектен карап турат деп чалганда алар биздин кызматкерлерге жөнөтөт да. Эгер ошол учурда адам өзүн таштайм деп аткан болсо 102 аркылуу атайын куткаруу кызматын чалат. Куткаруу кызматы биз менен тең барып ошол жарандарды биринчи жардамдарын аткарып куткарууга аракет кылышат да. Негизи бизде шаймандар жок. Бирок ого карабастан тобокелге салып адам өмүрү кымбаттуулугу үчүн милициянын кызматкерлери, биздин кайгы кызматкерлери ошол ишке барып өмүрүн куткарып калууда да. Психиатр, психологдор Кыргызстанда акыркы мезгилде жашоодон аша кечкендердин көпчүлүгү өспүрүм курактагылар гана эмес, жашы улуулар арасында да катталып жатканын айтышууда. Алар үй бүлөлүк чыр-чатактардан улам суицидке кабылышат. Өзүн өзү өлүмгө алып баруу, өзүн жанын кыюу деген түшүндүрөт. Эми бул жердеги дагы бир фактылардын көпчүлүгү баягы келишпөчүлүктөн же өзүндөгү пикири менен келише албай, өзү менен өзү келише албай, внутриличный конфликт деп коет, өзүнүн ичиндеги келишпөчүлүктөн улам ошол нерсеге барып анда көрүп өлүп эле калайынчы дегендей. Жарандар өз өмүрүнө кол салуусуна бөгөт коюу аракети ушул тапта көпчүлүктү ойлондуруп жаткан чагы мусулман дин кызматкерлери, ислам баалуулуктары суицидке каршы экенин белгилешет. Аны менен катар инсан убактылуу жашоого келип, ошол убактылуу жашоодо өз жанына кайдыгер болбогондуктан акыретте түбөлүктүү азап тартаарын коомчулукка маалымдашат. Чоң күнөөнүн дагы чоңу бул өз жанына кыянаттык кылып кол салуу. Себеби шариятыбызда бул арам нерсе. Себеби өзүнүн жанын сакташ ислам дининде фарз. Кудай Таала бул жанды бизге аманат кылып берет, аны сакташ ар бирибиздин фарзыбыз болот. Эми ошол нерсеге өзүнүн өмүрүнө кол салуу өтө бир чоң, бул кандай десек, бир акылсыздык. Ар бир адам ушул жолго баратканда аны төрөгөн энесин ойлосун, аны тарбиялаган атасын ойлосун. Статистикалык маалыматка ылайык, өлкөдө жыл башынан бери жарандар өз жанын кыйганы көбөйүүдө. Алардын өлүмүнүн артында үй бүлөлүк зомбулук турганын жакындары айтканы менен көп учурда суицид катары катталган. Өз жанын кыюуну көздөгөн адамдар өзгөрө башташат. Суицидке барууну көздөгөн адамдардагы белгилер: өзүн өлтүрүү тууралуу коркутуулар, өзүн жек көрүү сезими, үмүтсүздүк белгиси, келечекке ишенбөө, жалгызсыздык сезими, агрессия, ачуусу бат келүү, өмүргө коркунуч келтире турган заттарды сактоо, жакшы көргөн буюмдарын ар кимге таркатуу, өз жаназасы тууралуу сүйлөө, өзүн кескилөө, ден соолукка зыян келтирүү, өлүм тууралуу көп айтуу, маанайынын кескин өзгөрүшү, өзүн башкаларга жүк болуп жатам деп күнөөлүү сезиши. Суицид боюнча Борбор Азияда Казакстан биринчи орунда турат. Андан соң Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан келет. Ал эми Орусия дүйнөдөгү суицид рейтингинде алдыңкы 5 өлкөнүн катарында. Зарина Рахманбердиева, Тимур Эрнесов, Ынтымак, Ош шаары.